Assalamu alaikum mekендештер. Мына Ташкөмір шаарында Тендик айылына келдик. Эжекебиз боорун алмаштырып Турциядан келди. Бул жак баласы болсо донор болду. Ал ошого бул эжеге ким салымын кошуп жардам берген бардык бир туугандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болсун. Assalamu alaikum. Кыргыз элибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жанагы Ош Бишкек жолунда жүргөн айдоочуларга жана ичинде жүргөн жүргүнчүлөргө сиздердин салымыңыздар менен сиздердин кошкон ар бир салымыңыздар ушу Салия эжекебиз Алланын өкүмү менен эзен аман барып келет. Биз Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин атынан дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин атайын сиздерге да кыска чакан отчет болсун деп сиздерге эме болсо Салия эжеке эзен аман барып келиптир. Терең ыраазычылык сиздерге. Салия эже. Мен Ташкөмір шаарынын Тендик айылынын жашоочусумун. Жашым 61-де. Азыр пенсиядамын, бирок пенсияда болгону менен орун айынан жакшы пенсиялык доорду сүрө албай, кыйын абалда жүрдүм эле. Эми Кудайдын кудурети менен, мына балдардын жардамы менен, эл журтубуздун, туугандарыбыздын жардамы менен мени ушулар көмөкчү болуп Турция өлкөсүнө жөнөтүштү. Эми илимдүү балдар экен, ушунчалык элдин тагдырын ойлогон балдар экен, аябай жардам кылышты. Мен барып Турция өлкөсүндө бир айдын ичинде операция болуп, жакшы болуп чыктым. Кудайга шүгүр. Кудайдын кудурети менен болуп атат. Нары эл журтумун ушу окшогон жаш балдардын колдоосу менен, Москвадагы туугандарыбыздын, бала чакабыздын, окуучуларыбыздын жардамы менен ушу көмөкчү болгондорго Алла ыраазы болсун. Мынандай жакшыны ушу куракта мен жакшыны болуп, таптаза болуп келгениме элге ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун булардан. Азыр үйдөмүн Кудай кааласа. Эми эч ким оорубасын деп тилейм. Оорусу бар болгондорго Алла шифа берсин деп ойлойм. Өтө кыйналгандар өзүңөрдү кыйнап, артыңарды алдыңарды карап жүрө бербестен, эгерде өтө кыйналсаңар жардамга баргыла. Эми жеңил оор болсо, мына ушу балдар уюштуруп атат, азыр алдын ала дарылангыла. Мен ушуну сунуштамакмын баарыңарга. Рахмат. Алла разы болсун.